Салам, сүйүүчү группалаштарым. Мен дагы сиздердикин окуп жатып, илгомум келип кетти. Сүрөтүм жөнөтө албасам дагы аямды жазып кетейин. Кез-кезде үйдө жата берип да тажайт экенсиң да. Күндөрдүн биринде үйдө жатып, ушул группадан бир жигит менен таанышып калдым. Күндө сүйлөшүп турчубуз. Бир күнү ооруп шаарга көрүнгөнү жөнөдүм. Жолдошум тыйын таап, эптеп жөнөттү. Жолдо келип жатып, ойдо жок эле жигит менен жолугушчу, тиги жигитим жазып калып жатпайбы? Анан мен дароо эле жаздым. Шаарга баратам деп Эрнест дароо эле тосо алмай болуп вокзалга келип турду. Машинасы бар экен. Экөөбүз жолугушуп больницага көрүндүм. Ар жерге машинасы менен айдап, баарын көрсөттү. Бирок анализдер эртеге чыкмай болду окшойт. Ошентип күйөөмө жазып койдум. Эртеге барам, анализдеримди алып деп. Күйөөм макул деп балдарды карай турган болуп калды. Анан Эрнест мени кафелерге алып барып, бир чет уялдым, улуусу мен экем деп. Кабинада олтуруп, вальске түшүп, танцага чыгып, көңүл ачып жаттык. Эрнест ролдо болгондуктан иче албай жатып бир досун чакырды. Мага шерик болуп ичүүгө. Айдар деген досу келип бизге бат эле аралашып кетти. Абдан сонун олтурдук. Анан Айдар сиздерден кафе болсо менден гостиница деп жакшына жай тапты. Бассейни бар экен. Үчөөбүз ошол жерге кирип Эрнестке айттым. Тигине болот, кызы жокку деп. Эрнест күлүп, коркпо, олтура бер. Бүгүн экөөбүзгө кыз болуп бер деп күлүп, көзүн кысып койду. Гостиницага кирер замат мени Эрнест чечимдирип кирди. Абдан колдору каардуу, кең далулуу, эртип, сылап олтуруп кылып жатты. Мен эрип жалкаман куладым. Абдан сонун болуп чыкты. Бир маалда Айдар артыман келип, алигисин карматат. Эмне кылам деп карап оорум ооруду байкушка. Мейли келе деп, болгонго жараша көңүлүн алайын деп, кармап ушаласам, каккая туруп бирди. Оозума такайт. Алдыман Эрнест кылып жаткан акырын спермасын көрөйүн деп оозумду ачтым. Бир керемет бир сезим келди. Оозума кылып жатып коюу ширин экен, бүтүрдү, абдан таттуу экен. Тамчысын калтырбай ичип алдым. Эрнест алдыма бүтүрдү. Эзиле жаттым. Бир топ сүйлөшүү болуп, экөөбү талаша сылап, ээрдеп жатып, анан экөөбү көтөрүп, бири артыма, бири алдыма салып, мени махабаттын талаасына чыгарып жатышты. Бир топтон соң жигиттер кое туруңуздарчы деген гана сөздү айта алдым. Солкуладым, титирейттенип, өзүмдү токтото алганым жок. Алдыман шырылдап бир немелер төгүлүп, өпкө боорум жүрүлгүп чыгып кетчүдөй, ичинен бир нерсе жарылдыбы билбейм, эч нерсени сезбей калды денем. Анан уктай кетипмин. Ээрип жатып турсам, алар ичип олтурушуптур. Акырын чыгып келдим. Күлүшөт. Эмне, жолдошуңуздан бөлөк эркек тийген эмеспи деп. Ойлонуп туруп, не десем экен деп, ооба дедим. Абдан күлүштү. Ошо жапай экенсиз деп, эки эркек менен болгон эмессизби? Или сезип да көргөн эмессизби дейт. Жок ай, күйөөмөн бөлөк көргөн эмесмин деп айттым. Алар, аялдар, жашоону бир эркек менен кордойсуздар да, уже бүтөйүн деп да калыптыр. Аз маздан кийин аял работ болуп калмак экенсиз деп күлүштү. Ойлонсом чын эле бир эркекке салып берет экенбиз, тирүү аманатыбызды. Ал эркек кадырына жетсе өлөйүн, жаман жиним келди. Денем чын эле жапай болуп, тырыш басып куургап кетиптир. Ошентип ичип олтуруп экинчи поток башталды. Өзүмдү бош коюп бердим. Алардан түшкөн сперма жүрөгүмө жетип, жагып жатты. Абдан сонун рахат алып жаттым. Мындай көрүнүш такыр болгон эмес экен, жада калса оюма да келбептир. Көзүмдү Айдар менен Эрнест ачты окшойт. Ошентип эртеси үйгө кайтаарда Эрнест Жылдыз мамнаны ооруп жатсаң, кирээңе жаратаарсың деп 10 000 сом берди да машинасына олтуруп узап кетишти. Мен ойлонуп калдым. Больницага акча таппай жатат элем, чыгып калды го. Жатсамбы деп күйөөмө чалдым.
ал көнбөдү. Ошентип үйгө кете бердим. Үйдө 3-4 күн жүрдүм. Кызык болду. Туугандар баягы ооруман кабар жок. Бир күлкүм келет. Эрим сага эмне болгон? Ооруп атпадың беле деп акча таап келди. Анан эрим айттым сакайып баратканымды. Өтө таң калыштуу окуя ушундай болду. Эрнес Базарком жигит эле. Айдарды билбедим. Ошол күндөн тартып кезге секс кылып турабыз. Көп ойлоном. Эрим айткым келет, ачыгын, бирок корком. Эрнес көптөгөн достору менен тааныштырып, көп тааныш таптым. Акчам дагы болуп жатты. Ошто медициналык колледжде окуп жатаканада жашачумун. Бир бөлмөдө 6 кыз болуп. Бир күнү сабактан келип, чарчап жатсам, жигитим чалып шаарга бара жатам, жолугалы деп калды. Ал айылда жалгыз жашачу. Ата-энеси Москвада эле. Мен макул, келе бер деп телефонду өчүрүп уйкуга кеттим. Кечки саат 5-терде чалды. Ошко келип калдым. Даярданып тур деп. Макул деп туруп жуунуп, таранып, кийинип алып, кыздарга группалашкансам чакырып жатат деп чыктым. Жалгызым турат досу менен. Анда досу Оштон Жети Баатыр деген каймак алып, айылдагы дүкөндөргө өткөзчү. Ошол менен келген экен. Учурашып, унаасына олтуруп, шаар айландык. Тамактаналы деп кирсек досу мени иштен чакырып жатышат деп кетип калды. Жигитим экөөбүз тамактанып алып, мейманканага бардык. Киргенде эле жабышты. Оозумдан соруп, мойнумдан жыттагылап, көтөрүп кирип диванга жаткызды. Мен болсо коркуп качып жатам. Коркпочу жаным, тийбейм, ал жаңы деп өпкүлөп баштады. Өпкүлөгөн сайын менин да каалоом күчөй баштады. Кийимдеримди чечип, эмчек капты чечпей өйдөгө көтөрүп коюп, эмчектеримди соруп, тиштегилип жатат. Колдор алдымды массаж кылып, клиторумду укалап жатты. Жаным, көмкөрүңдөн жатсаң деди. Жок десем, болчу эми дейт. Азыр деп көмкөрүмдөн жаттым. Далаларымды өпкүлөп келип, жамбаштарымды мыжыгып, кармап, чапкылап өбүп баштады. Мен болсо жатам, асманда учуп. Бир маалда турсийин чечип алигесине колумду салып, алып барып, алигесин карматып койду. Биринчи жолу көрүп, биринчи жолу кармашым эле колумду шап тартып алдым. Жаным, кичине кармачы деп дагы карматып койду. Алигиси чоң, анан жоон дагы экен. Саныңды бириктирсең деп төкүрүп, саным алигисин тыгып кылып жатты. Алигиси тайып келип алдыма тиет. Секин ылдый түртүп коет. Кайра эле тайып келип алдыма тиет. Алдыма тигенде мага ушунчалык жакты. Саныма кылып жатып, мени бейкем кучактап, титиреп өттү. Жаным, рахмат деп пешенемден өп, тур жуунуп келебиз деп колумун тартып тургузду да, ваннага барып жуунуп келип, дагы баштады өпкүлөп. Жамбаштарымды мыжыгып, көкүрөктөрүмдү соруп, тиштегилеп. Ошентип түнү менен 7 жолу санымда кылып бүтүрдү. Таңга маал уктап калыппыз. Турсак саат 10 болуп калыптыр. Мен жатаканага, ал айылга кетти. Жатаканага келсем, баары сабакка кетиштир. Бир сыйра жуунуп, уйкуга кеттим.